Mana komşularımız bardıq ele Tacikstan'ın jarandары, kelinler. Şolar ötөт, kеңири ötüp tavardı alıp, nal жерден tavardı alıp, bizdin солдаттар келет, мына şu Малбазар. Men көзүм менен көрөм, машина менен ушундай коёт, долиясын алат, кетет. Мисалы Тажикстанда товар ötөт да бул жерденчи. Шоға эми биздин мындай коопсуздугубузду карап койсолор бир болот деген ойдом да, мен мисалга коркомун. Мен эртең бул туугандарым кетет, менен бирге турбайт го бул жерде. Bu жолдошум болсо жумушка кетет, мен өзүм жумушка кетсем, мына кичине кызым калат. Ошого биздин мындай коопсуздугубузду колдоп берип, ушул жерге солдаттарды койсо деген оюм бар да. Мен ушул майна кызымды мына ушинтип жоготуп койдум. Hiç kim bizge mындай lokasiya туурусу айткан жок. Биз кабарсыз калганбыз. Кокустан башталып калган. Булар mana shu окто астында калып кетти. Şu yerlerden çırpıp жүгүрдүк да kızım көзүнө кошунаны кабардык, онан чыгып кетип атса, ана ошонтип аркабыздан тыйып, кызым ошол жерде эле жан берген, мен кызымды өзүм колум менен узатып койдум. Башка балдарыңа да керексиң. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Мына биз бүгүн азыр ушул Кулундудабыз. Кулундуда бул жерде интернационалда. Мына интернационалда ушул эле жерде Мадинанын апасына үй бүлөсүнө зыярат кылып, ушул элдер берген 125 000 сом аманат тапшырып койдук. Буга чейин дагы акча каражаттарды тапшырганбыз. Анан ушул жакта ушул каналдын ары жагы эле Тажикстан экен. Тет жакта Тажикстандын пограничниктери турат, ошого бул жакта элдер аябай коркушат экен. Эртең эмне болуп кетет? Алар мондай вооруженный турушат, мындай айтканда. Ушул биз тараптан да бир аз мындай коопсуздук маселесин апасы ар бир айткан минут сайын бизге эскертип суранды. Анан айттык, эми биз ушул коомдук адамбыз, бул деген башка адамдардын жумушу. Ушул мамлекет жетекчилерибиздин, ушул коопсуздукту контролдогон кишилер. Балким сиздерге бул маселе, бул үн жетпей жатат. Ошондуктан мына азыр өздөрүнүн ушул турган жеринен биз сиздерге бир кабарлап атабыз. Бул кабар жеткирүү бизден болсун дегенде иншалла аткаруу балким сиздердин өзүңүздөргө, мындай айтканда өзүңүздөрдүн программаңыздарга ылайык болот иншалла. Бирок мына сиздердин биздин жарандарыбыз, ушул Кулунда интернационалдын жарандары, ушул жакта турган мына үй бүлө, мындай айтканда жабыркаган үй бүлө, зулумдук көргөн үй бүлө, кызын жоготкон үй бүлө, андан кийинки кичүү кызына дагы мындай осколоктор тийген, башка тийген, эмоционалдык, моралдык жактан коруп калган үй бүлө. Ошондуктан мына эжебиз канчада мындай мурдада зыярат кылабыз, ал учурда да ыйлап тосуп алды, бирок убакыт өтөт, бир аз өзүнө келет десек, бүгүн деле абалы ошондой экен, адам коркуп атат. Баласы, кызы үчүн коркуп атат. Эртең күйөөм, эркектер жумушка кетет, биз коркобуз дейт. Ошондуктан мына эже өзү да суранып, ушул видео кайрылуу жасап атабыз. Эжеке дагы бир жолу айтып койсоңуз, бизде кандай нелерди суранабыз ушул? Биз суранганыбыз айтып атпаймынбы, ушул жерге солдаттарды коюп, биздин коопсуздугубузду сактаса деген оюм бар да. Мана бизде ушул келгенден бери мана Мадинама 1 ай болуп кетип атат. Эч ким же бир келип сураган жок, бир солдат туруп атабы деген жок. Мен келгенден бери байкап турамын. Ошондон бери эч кандай бир неме жок да, мана өзүңүздөр көрүп турасыздар, мана тажиктардын солдаттары турат. Биздикилер айтып атпаймынбы, ошо келет, ала турганын алат, кете турганын кетет. Мен аны жашырбаймын. Бири келип, бир ооз сураган жок. Мисалы, менин же айыл өкмөт келип, же аким келип сураган жок да, бир көңүлүмдү сурап, же башка кылган жок. Мен кыргыз элиме ушунчалык ыраазычылык билдирем. Мана Бишкек шаарында ушул өкмөттөр барбы, башка барбы, министерстводон баары келип менин кайгымды бөлүшүп турду. Мен ого эч неме кылбайм, ыраазычылыгымды билдирем. Мана ушу өзүбүздүн мигранттар бар экен. Олорго ham ушу көптөн көп ыраазычылыгымды билдирем да, ушу менин кайгымды бөлүшүп ошолор неме кылып турду. Ошондой бул жерде эч кандай мына алар тажиктер эмес, мына ушу биздин интернационалдын аялдары, мына ушулар азыр мына ушу мосттон же бир жерден өтөт. Мына мен азыр тааныйм, мына биздин немеде жасайт немелер келишти. Азыр мен ушуларды карап турайык, азыр өтөт мынакей. Ашы карабайттар. Мына жактан чыкты азыр мына ушулар Тажикстан. Азыр мына ушу мосттон өтөт булар азыр. Өткөчөт мына. Бирок өзбек эме туугандарыбыз бул Кыргызстанда жашайт барчы азыр. Азыр мына мосттон өтөт азыр. Мана бизде битте караган солдат жок азыр. Мана не максатта келдин, не иш кылдың, не максатта? Жок, азыр ушул просто мындай
мосттон биз тарапка өткөндө ушул биз тараптан да бир коопсуздукту контролдоо максатында Контролдогон жок да. бир Жок адам жок. мындайча айтканда биздин солдаттарыбыз болсо деген эле сураныч экен. Биз тараптан да бир аз мындай ушул жерге коюп тынчыраак койсо болсок деп, себеби эжекелер айтат түнү да коркуп жатабыз дейт. Мындан ары дагы да коркунучтуу болуп калды Мен дейт. башкаларга жомок болуп атат. Мен үчүн коркунуч да. Мен кызымды жоготуп отурам ушул жерде. Кызымды колум менен жоготуп отурам. Иншалла ушул кайрылуу іс элге жетет деген үмүттөбүз эжеке. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Дагы да Алла Тааладан сабыр тилейбиз иншалла. Дуа окудук, Куран окудук, Аллах Таалам баарын кабыл кылсын. Аманаттарыңыздарды кабыл алып коюңуздар иншалла. Аллах сиздерден разы болсун. Инналлаху мас сабрин дейт. Аллах сабыр кылгандар. Мен өзүм аттардым сага рахмат. Жакшы туруңуздар. Алла разы болсун. Жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.